Саламатсыздарбы. Эфирден ТС телеканалының жаңалықтар маалымат қызматы, студияда Алтынбек Беделов. Бүгін түшкі мал Бишкекте реакция деп аталған жарандық акция уюштурулду. Жогорку Кеңештин имаратынын алдына чогулган жүздөгөн адам өлкөдө реалдуу реформалар жүргүзүлүп, коррупционерлер камалсын деген талаптарды айтышты. Мындай наразылык акциясын өткөрүүгө өткөн аптада чыккан Азаттыктын иликтөөсү себеп болду. Бажыдагы миллиондор, карактоо жана калкалоо деген аталыштагы материалда Кыргызстандагы таасирдүү адамдар коррупциялык схема аркылуу өлкөдөн миллиондогон каражаттарды чыгарып турганы айтылат. Буга байланыштуу документтерди журналисттерге 10 ноябрда Стамбулдагы мейманканалардын биринин кафесинде атып өлтүрүлгөн уйгур улутундагы кытайлык ишкер Айеркен Саймайти берген белгилүү болду. Митингге бүгүн эл саат 11ден тарт эле чогула башташты. Бирок Бишкектин 1-май райондук ички иштер башкармалыгынын жетекчилиги жарандык акция өткөрүү мыйзамсыз деген билдирүү таратты. Анткени соттун чечими менен 13 ноябрга чейин Борбор калаада наразылык акция өткөрүүгө тыюу салыныптыр. Бирок жарандар өз пикирин ачык айтууга укугу бар экенин, акциянын катышуучулары мыйзамды бузбай, башка адамдарга тоскоолдук жаратпаса, митингди токтотуу иштери болбой турганы кошумчаланды. Чогулгандар талаптарын айткан соң, футболдо эреже бузгандарга эскертүү катары көрсөтүлчү сары айып кагазын көтөрүп тарап кетишти. Ал арада бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимов чет өлкөдөн Кыргызстанга келип, өзүнө байланыштуу бардык суроолорго жооп берүүгө даяр экенин билдирди. Анын кайрылуусун бир тууганы Жогорку Кеңештин депутаты Искендер Матраимов өзүнүн Фейсбуктагы баракчасына жарыялады. Райымбек Матраимов Азаттык радиосунун иликтөөсүндө айтылган маалыматтар туура эмес экенин кошумчалап, актыгын далилдей аларын белгилеген. Кайрылууда ал кайсы мамлекетте экенин жана Кыргызстанга качан келерин тактаган эмес. Ошондой эле бүгүн Коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев басма сөз жыйынынын алкагында журналисттик иликтөөгө байланыштуу мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимов мекеме аралык тергөө тобуна чакырылышы мүмкүн экендигин айтты. Улуттук коопсуздук комитети башында турган мекемелер аралык тергөө тобу макалада келтирилген бардык жагдайларды иликтеп чыгарууда белгиленди. Дамир Сагынбаев өз сөзүндө УКМКга берилген материалдар боюнча сотко чейинки өндүрүштүн алкагында Матраимов суракка өзү келиши керек экенин, же болбосо анын келиши камсыз кылынаарын да кошумчалады. Так как Матраимов не является... Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет башында турган мекеме аралык тергөө тобу макалада келтирилген бардык жагдайларды иликтеп чыгат. Тергөө тобуна журналисттик иликтөөдө аты аталгандар, анын ичинде Матраимов өзү да чакырылышы мүмкүн деп турам. Матраимов учурда расмий издөөгө алынган эмес, андыктан анын кайда экенинен биздин кабарыбыз жок. Бирок мага жеткен маалыматтар боюнча ал Кыргызстандын аймагында. Туркияда өлтүрүлгөн ишкер Айеркен Саймайтиге кол салуу боюнча Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитети текшерүү иштерин баштады. Мекеменин маалыматына караганда Азаттык радиосу уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору жана анын Кыргызстандагы өнөктөшү Клоп маалымат агенттиги чогуу жүргүзгөн иликтөөдө кытайлык бизнесмен Айеркен Саймайти Кыргызстанда жүргөндө коркутууга кабылганы боюнча териштирүү жүргүзүлөт. Эске салсак, дал ушул маалымат боюнча буга чейин башкы прокуратура тарабынан киши өлтүрүүгө аракет кылуу беренеси боюнча сотко чейинки өндүрүшкө алган. Учурда бул ишти иликтөө үчүн УКМКнын ийимдин жана экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтын өкүлдөрүнөн турган тергөө тобу түзүлгөн. Бишкек-Ош жолундагы кырсыктан 5 киши каза таап, 11 адам жабыркады. Кырсык кече түнү 23:50 чамасында Бишкек-Ош жолунун 163 чакырымында, тактап айтканда, Суу Самыр өрөөнүндө болуп, анда Mercedes Sprinter жана Honda Step машиналары кагышкан. Анын кесепетинен 3 аял киши жана 5 жаштагы эркек бала жеринде набыт болсо, дагы бир аял бүгүн алган жаракаттарына улам өзүнө келбей көз жумган. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин тараткан маалыматына караганда, куткаруучулар жол кырсыгынан жаракат алгандарды тез жардам кызматына, каза болгондордун сөөгүн милиция кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Ички иштер министрлигинин маалыматына алайык, быйылкы жылдын алгачкы 9 айында эле 4694 жол кырсыгы катталган. Бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 12,3%-га көп. Ири суммада пара талап кылып, кармоо учурунда адамды машина менен сүздүргөн милиция кызматкери колго түштү. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен кабарлашты. Агалайык 7 ноябрда УКМКнын коррупцияга каршы кызматында Бишкек шаарынын тургуну кайрылып, ийимдин баңгизаттардын мыйзамсыз жүгүртүлүшүнө каршы кызматынын өкүлү күйөөсүнө карата козголгон иш боюнча оң чечим чыгарыш үчүн $3000 пара талап кылып жатканын айтып арызданган. 23 ноябрда ийимдин ички иликтөө кызматы менен
бирге жүргүзүлгөн иш-чаралардын натыйжасында паранын бир бөлүгү катары 50 000 сом алып жаткан жеринен ИИМдин баңгизаттардын мыйзамсыз жүгүртүлүшүнө каршы кызматынын Бишкек боюнча башкарманын башчысы колго түшүрүлгөн. Кылмышка шектүүнү кармоо учурунда ал качып баратып, арыз жазган келинди машинасы менен сүздүрүп кеткен. Учурда жабыркаган келин ооруканада, абалы туруктуу. Шектүү УКМКнын тергөө абагына камалган. Кытай-Кыргызстан Өзбекстан темир жолун долбоорлоого Россия 200 миллион рубль бөлдү. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков кызматка киришкендин 2 жылдыгынын алдында берген маегинде билдирген. Учурда аталган темир жолунун техникалык, экономикалык негиздемеси даярдалган. Учурда бул боюнча саясий чечим кабыл алынды. Эксперттик топтор иштеп жатат. Кытай тарапта буга макул болду. Россиянын президенти менен сүйлөшүлүп, саясий жагы чечилди, деди Жээнбеков. Белгилей кетсек, Кыргызстандын аймак аркылуу өтүп, Кытайды Европа менен байланыштыра турган темир жолдун курулушу бир топ жылдардан бери айтылып келе жаткан ири долбоор. Буга чейин расмий Пекин курулат турган жолдун техникалык, экономикалык негиздемесин тактап, багытын аныктаган. Анда жол Торгарт аркылуу Арпа жайлоосуна түшүп, Өзгөн районунан Кара Сууга барып, андан соң Өзбекстанга өтмөк. Узундугу 268 чакырым деп эсептелген. 2020 жылдын жайында Ысык көлдүн жээгинде ири кыргыз-түрк бизнес форуму өтөт. Өткөн аптада Түркиянын баш каласында соода-экономикалык кызматташуу боюнча кыргыз-түрк өкмөт аралык комиссиясынын 9-чу жыйыны болуп өткөн. Ага Кыргызстандын биринчи вице-премьер-министри Кубатбек Боронов жана Түркиянын вице-президенти Фуат Октай катышты. Жыйында экономикалык кызматташуу боюнча иш-аракеттер планына кол коюлду. Ал соода, саламаттыкты сактоо, билим берүү жана ветеринария чөйрөсүндөгү айрым маселелерди чечүүгө багытталган 76 пункттан турат. Кыргызстан менен Түркиянын мамлекет башчылары эки өлкө ортосундагы товар жүгүртүүнү 1 миллиард долларга жеткирүүнү көздөрүн президент Сооронбай Жээнбеков сентябрда кыргыз-түрк ишкерлеринин Бишкектеги форумунда билдирген. Эки өлкө ортосундагы товар жүгүртүү учурда 400 миллион долларды түзөт. 2018 жылы Түркиядан 93 миллион доллар инвестиция келген. Мына ушундай жаңылыктар менен программабызды жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.